Каракол шаарындагы отканалар ремонттук иштерин жыйынтыктап азыр кампаларга көмүрлөр түшүрүлүүдө. Быйыл жалпысынан 75 оңдолду. Анын 65 даанасы көмүр менен, 5 электр энергиясы менен иштеген отканалар. Быйылкы 24-25 от чагуу мезгилине биздин ошо отказандарыбыз толугу менен даяр. Жайында болгон жумуштарыбыздын баарын бүтүрүп алдык, Кудайым буйрса. Отказандарыбыздын баарын алмаштырчуларыбызды алмаштырып, жасаш жерлерди жасадык. Буйрса толугу менен кышка даярбыз. Абоненттерибизге берген жылуубуз толук кандуу жетип атат бүгүнкү күндө. Биздин котельне ушул отказандарыбыз көмүр менен жагылат. Анан көмүрлөрүбүз буйрса жакшы баа менен келип түшүп атат. Биз деген ушу көмүрдү бир суткасына 3,5-4 тонна күндүн аба ырайына байланыштуу кошулуп турат. Нормабыз ошо менен, ошол жылуулук, ошол көмүр менен толук жылытканга жетишип атабыз. Каракол жылуулук ишканасы 4591 абонентти жана 7 орто мектепте, 1 бала бакча жана 1 аскердик бөлүктү жылуулук менен камсыз кылат. Ишканага жылына орто эсеп менен 13500 тонна көмүр керектелет. Жылуулук камсыздоо ишканасынын карамагында 24 откана бар. 24 откананын 2 отканасы бул электр энергиясы менен иштөөчү откана. 22 откана көмүр менен иштейт. Каракол жылуулук камсыздоо ишканасы бүгүнкү күнгө чейин 2024-25 күз-кыш от берүү жылуулук берүү мезгилине карата пландалган иштерди толук аткарып, 100% аткарып бүттүк. Азыркы мезгилде жылуулук берүүгө толук даярбыз. Качан берилет дедиңиз жылуулук? Жылуулук берүү мезгили план боюнча бизде 1 ноябрдан баштап башталат. 151 күнгө деп план түзүлөт. 1 ноябрдан кийинки жылдын 30-31 мартка чейин ушундай 151 күн деп норма бар. Ошого жараша иш алып барабыз. Каракол жылуулук камсыздоо ишканасынын 13 отканасы көп кабаттуу үйлөргө жылуулукту электр энергиясы менен камсыз кылат. Жылуулук кышкысын бул аймакта жогорку деңгээлде берилет. Отканага 26 көп кабаттуу үйлөр карайт. Жазгүл Сатаева, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары.